Биздин коопсуз волонтерлорго өткөндө жума намазга чыгып жардам беришкен. Ошолорго көбүнүн элибиздин атынан ардактуу грамоталарын дайындап коюшту. Ошолорду азыр тапшыруу аз эме болот жигиттер. Ошондой Алкар уулу Айбек. Бактыбеков Нурсултан. Мадаперлан. Үсенов Адлет. Мурат уулу Мурас. Исак уулу Азамат. Рахманов Саражан. Асанбек уулу Азамат. Сыдыков Тынчтыкбек. Молдобеков уулу Эрлан. Абдыгазиев Акчол. Анарбаев Алымбек. Бакеев. Алиев Арсен. Волонтерлерге daha bir rет rahatsız bir kol çarpmakla. Yardımcılarımız, volontör, eldik koşun, kilise hizmetçileri, jana eldik koşumlar, ihtiyarlı yardımcılar, ahtagiler de biz birlikte hareketlendik. Üçüz birindikte degen urandı karmanıp, buna biz varız birlikte jasagan jumuştun özürünü gördük. Eldin sаны ayrıca ötken cumada borboros meşteri 30.000'den aşık geldi. Biz anı video tasmalardan, drone'dan tartılgan videolardan görüp esevini çıkarıp attık. Gelgen avtomobillerden, geldiğin canlarının analizi negizinde. Bürok namazın kança kişi gelgen bolsa, anın arasında, bireysinin arasında naraşçılık çalıngan жоқ. Себебі мүмкін бұл үшінші ыңғайлы шарттар түзіп, жол тыгындарга жол бербей, жолду автоунаалардын экинчи, үчүнчү катар болот. Жол тыгын кылып, кээ бир учурларда ошол жерде турган, жашаган жарандардын хорлоруна келип кеткен учурларын биз өткөн жума отурган жокпуз. Мен ойлойм, бул биздин эң чоң биргеликте жасаган элге кызмат кылуудагы жетишкендигибиз. Мен ишенем, мындан арда биргеликте аракеттенебиз. Кандай гана бизден жардам керек болсун, силерге жардам берүүгө даярбыз. Мен ойлойм, биргеликте иштегенибиздин өзүрү элге болгон жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо, сервиси, тейлөөсү, жарандарга болгон жакындыгыбыз жана мүмкүн болушунча кээ бир учурларда үйрөтүп, кээ бир учурларда насаатыбыз айтып, кээ бир учурларда кеп кеңешин укканга дагы жакшы бир жакындоо ыкмалар деп.